Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен видеолордун керексиз жерин кыркып, кантип 2-3 видеону кошо алабыз, ошол боюнча болмокчу. Ал үчүн бизде Format Factory деген программа, ошондой эле компьютердин өзүндөгү Photography деген программа жардамга келмекчи. Биз биринчи алгач фотография менен иштеп көрөлү. Фотографияны мурдакы сабактардан билесиздер, пустка кирип, ошол жерде компьютердин ичиндеги Photography деген программаны ачабыз. Биз бул жерден программаны ачкандан кийин новое видео деген тандайбыз. Новый видеопроект. Бул жерге новое видео деген жерге ат коебуз. Ошондой эле окей, пробный видео жасап көрөлү. Добавить видео. Биздин компьютердин ичиндеги бар видеону алышыбыз керек. Мисалы үчүн, бул жерден биз видео тандайбыз. Рабочий столдо видеолор деген папкада видеолорум бар болчу. Бул жерден мына Solo 2 деген видеону алып көрөлү. Мынакей бизде видео биринчи видеобуз. Жана ошондой эле экинчи видеону дагы алып көрөлү. Дагы бир видео коштук. Мына 2 видео. Эми буларды раскадровка кылабыз. Биринчи видео, экинчи видео. Койгондон кийин мына биринчи видеонун бир минут 59 секундалык видео экен, бизге 1 минут аз керек. Биз бул жерден кесүү үчүн обрезать дегенди тандайбыз. Видео кетти, биз ушул жерден мына жерде убактысы кетип атат. Бизге 1 минуталык эле видео керек. Мына 1 минутта мына 1 минутта болду. Бул жерден готово дегенди бассак, биз мына белгилеп койгон жер гана калат. Анан мына көк менен белгиленген жер 59 секундалык видеобуз кыркылат. Готово. Мынакей бизде 59,8 минуталык видео калды. Ошондой эле экинчи видеону биз 2ге бөлүп койсок болот. Мисалы үчүн разделить. Кайсыл жерден кайсыл жерге чейин, мисалы үчүн мына 1 минутадан кийин бөлдүк. Готово. Мынакей биздин 2 видеобуз бар эле, азыр 3 видео болуп калды. Кийинкиси текст кошобуз. Кантип, мисалы үчүн мына биринчи видеого текст жазабыз. Бул жерден каалагандай текст, мына жерден түрлөрүн тандасаңыздар болот. Мына жерде биз бул жерден сентиментальный тандап кое берейин. Соло менен иштөө деп коеюн. Иштөө. Мынакей биздин видеонун астында ушундай соло менен иштөө деп жазылып чыгат. Биз кайсы видеонун кайсы аймагын тандасак, ошол жерлерде ошол жазуу чыгат. Андан кийин готово дегенди басып коебуз. Бул жерден движениени кошсок болот. Мисалы үчүн увеличение, уменьшить. Готово. 3D эффект берсек болот. Мисалы үчүн блеск. Окей. Фильтр берсек болот, скоростьну узартсак болот. Эми фоновый музыка өзүбүздүн звук бергенден мурдакы сабактардан билесиздер. Эми ушул 3 видеону биз экспорт кылышыбыз керек. Жазуубуз мына биринчи эле видеодо турат. Экспорт кылыш үчүн завершить видео. Высокое качество экспортировать. Кайсыл жерге экспорт керек болсо, ошол жерге биз рабочий столго эле экспорт кылып беребиз. Мынакей биз экспорт бүткөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Мынакей биздин видеобуз экспорт болду. Мына пробный деп экспорттоп алдык видеону. Солону орнотконубуздан кийин ишке чегеребиз, кантип иштейбиз ошол жөнүндө болмокчу. Начать басабыз. Бул жерден учетный запись. Мынакей биздин видеобуз бардык видео биригип 2 минут 12 секунд болуптур. Биз баягы кыркып салган жерден видеобуз дароо эле башка жака өтөт. Мына соло менен иштөө деп жазуубуз, текстибиз турат. Мынакей уже кийинки видеого өтүп кетти. Бул фотография менен кыркуу жана бириктирүү.
Ал эми формат фактору менен кантип видеолорду керексиз жерин кесип алып таштайбыз. Формат факторун ачабыз. Бул жерден mp4 деген тандайбыз. Добавить файл. Бизге керектүү болгон файлды тандайбыз. Мисалы үчүн биз рабочий столдон видео тандайбыз. Мен видеолорду ушул жака сактап койдум эле. Архивдөө деген видеону алайлы. Кесип алыш үчүн бул жерден клип дегенди тандайбыз. Клип десек, мына жерде время начала, время окончания. Саламатсыздарбы? Видео башталды. Сиздер менен документтерди кантип архивге салабыз? WinRAR жана zip. Время начала биздин видеонун башынан баштап кайсыл жерге чейин? Өзү 5 минутта 45 секундалык видео экен. Биринчиде турган сааты, экинчидеги минута, секундасы, миллисекунд, доли секунд. Бизге 3 минутадан кийинки видео керек эмес. Бизге биринчи минутадан 3 минутага чейинки видео керек. Башталышынан 3 минутта койдук. Бул жерден окей. Өзү негизи 45 минуталык видео экен, окей. Бул жерден настройкасынан видеонун кодегин алмаштырсак болот, жана ошондой эле размерин алмаштырсак болот. Умолчание боюнча болсо биз 720, 760, 480 кылып өзгөртсөк болот. Окей. Ошондой эле бул жерден стартты басабыз. Видео обработка болуп баштады. Обработка болгонго чейин бир аз күтүп турабыз. Обработка бүткөндөн кийин ушул видеобузду кандай форматта сакталды, видеобуз кесилди, ошол боюнча көрөбүз. Ал эми видеолорду ушинтип кесип алгандан кийин бириктирүүнү мурдакы сабактарда үйрөткөнбүз. Видеобуз обработка болуп бүтөйүн деп калды. Ушул жерден 100% болгонго чейин күтүп турабыз. Бир аз. Эгер чоңураак видео болсо, көбүрөөк убакыт алат. Кичирээк видео болсо бат эле обработка бүтөт. Видео кесип, жана ошондой эле форматын өзгөрттүк. Так кайсыл жерге түштү? Мынакей видеону. Саламатсыздарбы? Биздин 45 минуталык видеобуз 3 минутта болуп кыскарды. Биз кесип салдык. Керек эмес жагын биз ушинтип кесип алдык. Мына видеонун форматы өзгөргөн жок. Мынакей. Архив болуп килобайтка. Звук өзгөргөн жок. Ошол боюнча бир гана өзгөргөн жери. Ошол видеону биз кыркып, керектүү жерин гана кыркып калдык.